Бүгін бүткүл дүйнөлүк остеопороз оорусуна каршы күрөшүү күн. Мына ушул остеопороз оорусунун алдын алыш үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Туура дарылоо жолдору. Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү чыгарылышыбызда жооп аласыздар. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 03222 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга атайын адистер келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Айбек Хаджиматов, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер, травматологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Ислам Маматалиев, Маматалиев медициналык борборунун ревматолог, дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Бүгүнкү күнгө карата атайын сиздерди чакырып отурабыз. Бул дагы жөн жерден эмес. Бүгүн дал ушул илдетке каршы күрөшүү күн. Айтсаңыздар, сөз башынан болсун, ушул остеопороз оорусу деген эмне? Ушул боюнча маалымат берип баштасак, Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Остеопороз оорусу бул дүйнөлүк көйгөйдө турат азыр. Остеопороз дегени бул организмдеги фосфор, кальций алмашуусунун негизинде жаралган сөөктүн морттугу болуп эсептелинет. Остеопорозго учураган ооруларда сөөктөр кичине бир травмада эмеде сынып калыш эптимал эмес болот, сынып калышы мүмкүн. Демек, мына ушул сөөктү бекем сактап турган элементтердин азайып кетүүсүнөн улам ал жерде морт болуп калат экен да? Морт болуп калат. Жакшы кошумча алып кетсеңиз болот сиз. Жогоруда менин коллегам айтып кетти. Остеопороз оорусу бул адам организмдеги сөөктөрдүн жумшарып кетүүсү. Бул сөөктөрдүн жумшарып кетүүсүнө себеп эмне? Сөөктөр өтө катуу зат. Сөөктүн катуулугун нормада сактап турган адам организмде негизинен сөөктүн ичинде остеобласт деген микроэлементтер бар. Ал сөөктүн катуулугуна, сөөктүн калыбында сактап турууга жооп берет. Ал эми бета-класс деген микроэлементтер буга тетири. Бета-бласт сөөктүн калыбында кармап турса, бета-класс наоборот сөөктүн бузулушун, жумшарып кетүүсүнө жол ачып берет. Жакшы. Мына ушул сөөктөрдүн ушул жумшарып кетиши, морт болуп калуусу мурда мисалы улгайган адамдар жаш өткөндөн кийин ушундай ооруга кабылат деп билсек, бүгүнкү күндө 35-40 жаштагы адамдар дагы кабылып жатыптыр да бул илдеткечи. Мунун себеби эмне деп билесиздер? Мунун биринчи себептери күндө жеп аткан тамак аштарды кальцийди жетишсиздиги. Ошо деп эсептелинет. Анан күндө чыгып сейилдөө азайып кеткен. Ошол дагы остеопорозго алып келет. Анан кальций кальцийди өзүнө азайып кетиши сөөктө. Ошолор эме себеп болот буларга. Жакшы. Кошумча алып кетсеңиз сиз. Бул оорунун бүгүнкү күндө сиз жогоруда айттыңыз, жаш куракта деле учурашат. Ооба. Негизги себептеринин бири туура тамактануу, туура эмес тамактануу. Дагы бир себептер адамда жеңил жашоого өткөн сайын бир аз кыймыл аракет, физический культура, физкультура азайган сайын сөзсүз бул оорулар жашап атат. Дагы негизги айта кетчү нерсе климаттын өзгөрүшү. Экологиянын таасири. Экологиянын туура.
Жакшы. Анан сиздердин сөзүңүздөргө караганда, эгерде мисалы адамда аз кыймылдуулук болгондо дагы ушул сөөктөр морг болуп, остеопороз оорусу пайда болуп калышы мүмкүн экен да. Мүмкүн. Анан мисалы айрым бир элементтердин жетишсиздигинен улам пайда болот деп айттыңыз. Негизи биз эгерде ошол дары дармекти ичпей эле биз дайыма кыймылды жакшы кыла турган болсок, бул оорунун алдын алган болобузбу? Болобуз. Ооба. Эми коллегам айтып өткөндөй, физкультура, лечебный физкультура деп коебуз. Ошондой физкультураларды жасап, эртең менен чыгып, сейилдап, күндө балдарды ойноткон алып чыгып, ошондой эмелерди жасасак, ошону алдын алган болобуз биз. Жакшы, анан менде мындай суроо пайда болот да, негизинен. Ашыкча кыймылдуулуктагы бул муун ооруларын же болбосо сөөк ооруларын жаратып койбойбу деген ой пайда болот да. Мисалы көп кыймылдап болуп, мисалы айрым бир кесиптердин айынан мисалы кечке чейин бутта туруп кыймылды көп кылганга туура келип калат да. Мында кандай болот? Эң туура адам туура кыймыл аракет кылыш керек. Бир күндө жок дегенде 3 километр сөзсүз басыш керек, сейилдеш керек. Эгер туура кыймыл аракет болсо, башка муун ооруларына кабылбайт. Жакшы, айтсаңыздар, мына сиздерге кирген бейтаптардан байкайсыздар да, бул остеопороз оорусуна эмнеден улам кабылып жатат? Балким бир башка оорулар себепчи болуп дагы ушундай ооруга кабылып жаткандыр бардыр? Болушу мүмкүн. Остеоартроз же болбосо гонартроз деп коет. Ошондой муун оорулары бар. Ошондой ооруларда кыймыл азаят адамда. Ошол учурда уже мышцаларды күчү жоголуп, кыймыл азайып, ошондой остеопорозго алып келет. Жакшы, анан айтсаңыз, бул оорулардын айырмачылыгы эмне? Мисалы аталышы мындай караганда окшошуп деле кетет да. Остеопороз дегенде бул сөөктөр полный разрушение болот. Адамдын скелетинде бардык сөөктөр жабыркашы мүмкүн. А бирок гонартроз, остеоартроз дегенде буларда муундар в основном поражение болот. И остеоартрозда, гонартрозда муундар деформацияланат, бузулат. А остеопорозда болсо муундар, сөөктөр сынат уже. Сына баштайт уже сөөктөр. Жакшы. Дайыма айтасыздар, мисалы оорунун алгачкы белгилери байкалганда келиңиздер депчи. Дал мына ушул остеопороздун башталганын биз эмнеден байкасак болот? Канткенде мисалы адам менде ушул оору байкалып башталыптыр деп анан сиздерге барат деген. Негизинен остеопороз оорусунун эки түрү бар. Первичный, вторичный. Первичный түрү идиопатический дейбиз. Бунун келип чыгуусун ушул күнгө чейин белгисиз. Экинчиси адам организминдеги кошумча оорулардан улам пайда болгон остеопороз. Мисалы, ревматикалык оорулардан, же болбосо эндокринологиялык оорулардан, неврологический жана башка. Бул оорунун алдын алуу же болбосо оору башталганда келүү, врачка кайрылуу деген сөз. Мисал үчүн оору башталганын кайдан билсе болот? Биринчи кезекте биз жаш өткөндөрдөн сурайбыз, өзүнүн кийген 1 жылкы же 2 жылкы мурунку кийимдери өзүнө чоң болуп калат. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, экинчиден остеопороздор бизге эрте убакытта келбейт. Себеп адам өзү билбейт. Бул оору башталдыбы, башталбадыбы. Качан билет, кандайдыр бир адам организмине удар болгондон кийин, же болбосо сөөктөр сынгандан кийин гана бейтапка сизде остеоартроз, остеопороз оорусу бар экен десеңиз, таң калат да. Эрте менимче эч ким алдын ала албаса керек деп ойлойм. Жакшы, сиз кошумча алып кетсеңиз. Эми остеопороздун белгилери деп кетсек болот. Эми белгилери биринчи башталышыны байкаш кыйын. Аны специальный денситометрия деген изилдөө бар. Ошого түшпөйгө чейин биринчи белгилерин билиш кыйын, бейтап билиши кыйын. Эми кийин уже остеопороз күчөйүп эме болгондон кийин уже коллегам айткандай арыкташы мүмкүн бейтап.
анан бою кичинейиши мүмкүн, чөгөт, бейтаптуу бою чөгөт, анан умурткалары кыйшайышы мүмкүн. Эми булар уже более осложненный формада билинет алар. Жакшы, анан мына ушул ар бир адам эле ошо остеопороз оорусуна кабылабы же болбосо мисалы сиздер айткан кеңешти угуп, туура тамактанып, сергек жашоо образында жашай турган болсо, алар ушул өмүр бою бул ооруга кабылбай же бул оору тааныш болбой эле ошол өтүп кетиши да мүмкүнбү? Остеопороз оорусу менен оорубайм деп эч кайсы адам өзүнө кепилдик бере албайт. Себеп бүгүнкү күндө биздин жеп аткан тамак аштар, тамак аштарда кальцийдин жетишсиздиги, дагы тамак аштын жетишсиздиги, Аз кыймылдуулук. аз кыймылдуулук, жеңил жашоо, жогоруда айтпадымбы, жеңил жашоого өткөн сайын оорулар күчөй берет. Сиздердин ошол жумуш тажрыйбаңыздарда кезиктүү ошондой оорубаган, мисалы 80-90го чыккан аксакалдарды же болбосо энелерди көргөн учуруңуздар болдубу? Ооба, при падении высоты своего роста деп коет, өзүнө бою тең жерден эле жыгылса, сөөгү сынып калышы мүмкүн да. Бул именно остеопороздун белгиси болот. Бейтаптар келет, ошо перелом менен сынган сөөктөрү менен эме болбойт, травма болбойт, например, жыгылбаган, но бирок өзүнөн өзү сынып калат. Мындай сыныктар патологический перелом болот. Ошондой учурларда биз остеопорозду тактап, больнойго сопутствующий диагноз коебуз ошондой. Жакшы, анан мына остеопороз оорусуна бул сөөктөрдүн, мисалы сөөктөр көп да, бөлүктөрү көп дегендей, кайсыл сөөктөрдөн көп жабыркап келишет деген суроодо, мисалы же болбосо баардык эле адамдын скелети ушул остеопороз оорусуна кабылып калган учур болобу? Бир учурда эле. Баардык сөөктөр жабыркашы мүмкүн, бирок көбүрөөк бул жерде перелом шейки бедра, кашка жиликтин башы сынып калат. Луча в типичном месте деп коет, ошо колдо, предплечьеде сынык болот. Анан умурткаларда патологический переломдор болот. Көбүрөөк ошол сөөктөрдө переломдор катталат остеопороз оорусунда. Жакшы, анан көбүнө айттыңыздар да, ушул кийимдер кичинекей болуп, өзү дагы мисалы алдыга ийилип ошентип калат деп калдыңыздар да. Мен бир маалымат окуп калдым эле, ушул узун бойлуу адамдар дагы ушул остеопорозго көп кабылат депчи. Бул негизи туурабы? Кандай жооп берет элеңиздер? Эми бир гана узун бойлуу адамдар деген бул туура эмес. Себеп эркек кишине салыштырмалуу бул оору менен көбүнчө аялдар ооруйт. Аялдардын көп оорунун себеби эмне десе, төрөттөн кийинки кан жоготуу, кандан калуу. Эми билебиз, аялдар төрөттөн кийин 1,5 литрге чейин кан. Бул менен көп кальций чыгып кетет. Бир гана узун бойлуу адамдар ооруйт деген. Аял кишилер көп ооруйт экен. Аял кишилер көп ооруйт. Мына ушул оорунун алдын алыш үчүн мисалы кантип кеңеш берет элеңиздер? Эркек кишилерге, аял кишилерге эмне деп кеңеш бересиздер? Биринчи тамак аш. Тамак ашты коллегам айткандай, туура правильное питание, обогащенный кальций, витамин D, ошондой тамактарды подбор кылып жеш керек. Анан физкультура, андан сырткары ошо кальцийлерди баягы денситометрияга түшүп, өлчөтүп, канча болду, кандай остеопороз барбы, жокпу, ошолорду билип, алдын алып жүрсө, бул оорулууну жеңиш мүмкүн. Жакшы, сиз ушул мисалы аял кишилерди төрөттөн деп калдыңыз да, ошо төрөттөн кийин бул оорунун алдын алуу максатында энелер эмнелерге көңүл буруш керек? Биринчи кезекте туура тамактан, эң кальцийга бай тамактарды жеш. Сөзсүз төрөттөн кийинки врачтын көзөмөлүндө болуу. Дарыгердин көзөмөлүндө болуу. Анан мисалы бизде мисалы аралыкты сактабай төрөгөн учурлар да көп болот да. Бул нерсе дагы остеопороздун келишине себепчи болсо керек. Себептенде мисалы жылдап эле төрөгөн дагы энелерди кезиктирип калабыз да. Сөзсүз түрдө болот. Баягы
биринчи төрөт менен экинчи төрөттүн аралыгы, например, 1 жыл болуп калышы мүмкүн. Организм, аял кишинин организмине восстановление болбой туруп эле уже экинчи баягы боюнда болуп, кош бойлуу болуп калат. Ошол учурда остеопороз оорулугу эме болушу мүмкүн. Жакшы. Анан негизи сиздерге кайрылып, ушул дары дармек ичсек болобу деген учурлар кезигеби? Ооба болот. Өзүбүз эле дары дармек ичсек болобу же сөзсүз врачты консультациясынан кийин ичейлиби деген суроолор болот. Желательно остеопорозда врач назначение кылганы жакшы, кальцийди дозировкасы болот. Ошого лучше врач менен консультация кылып, анан ичишти баштаса жакшы болот кальцийди. Жакшы. Анан туура тамактануу, кайсыл тамактар негизи кальцийге бай? Кайсыл тамактарды жеген жакшы? Анан кайсыл тамактар организм үчүн зыяндуу? Биз тамак аш рациондон чыгарып койгонубуз жакшы. Так, тамак аш боюнча кальцийге эң бай келген бул жөнөкөй өзүнүн хал эдестер. Сөөктүн кайнатма шорпосу, эң кальцийге бай тамак аштар ушулар. Анан мүмкүн болушунча мындай тез тамактануучу жерлерден алыстаса жакшы болмок. Жакшы. Эмне үчүн тез татымдар зыян деп айтабыз? Эмне үчүн? Эми биякта химический веществолор көп кошулса керек, ошон үчүн скорее всего ошо зыян болот бул тез татымдар. Анан баягы рационду айтып өтсөм, баягы сүттүү тамактар кальций көп, анан сыр, бадам өзүбүздө, бадам, капуста, кара нан, ошондой эмелерде кальций содержащий тамактар деп эсептелинет. Балык жесе болот, сельд. Ошондой эмелерде кальций аябай көп. Жакшы. Анан газдалган суусундуктун зыян жагы жокпу сөөктөргө? Газдалган суусундукту остеопорозду эң мындай душманы десек болот. Газдалган суусундук, анан тамеки тартуу, спирттик жаман адаттар, Ооба, тамеки тартуу, спирттик ичимдиктерди ичүү, булар остеопороз кальцийди кетирет организмден, сөөктөн кальцийди кетирет. Анан остеопороз болушуга шарт жаратып берет. Жакшы. Бул оорунун дарылоо боюнча алдыда айтып бересиздер. Азыр болсо бизде косметология деген рубрика бар. Анда жалпыбыз биргеликте мына ушул рубрикага көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Мен Назира Шамшиева, косметолог. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз альгинантный маскаларды көрсөтөбүз. Бул маскалардын көпчүлүгү деңиз жана океандын түбүндө өскөн балырлардан жасалат. Булардын эң башкы бизге кызыктуу касиети суюк консистенциядан барып өзү катый баштайт. Суюк мезгилинде биз бетке коюп туруп, буну 20 минутага калтырып койсок, беттин формасындай катып, маска сыяктуу катып калган абалда чечилет. Катып аткан мезгилде бул бетке билинбеген басым аракети болот дагы. Ошонун негизинде шишиктердин кетүүсү, бет эс алып, чарчаган белгилери кетип калат. Бетке жаап койгондон кийин бул 20 минуттан ичинде катыйт. Эгерде бул масканы мурун бетти абдан жакшы тазалап, массаж кылып кылса, анда бул масканын таасири дагы деле жогорулайт. Азыркы косметикалык каражаттарга балырларга кошумча витаминдерди, агартуучу, жашартуучу кошумчаларды дагы кошуп беришет. Сөзсүз түрдө бул маска горизонталдуу абалда жаткан мезгилде кылыныш керек. Өз алдынча өзүнө кылынганда бул жерде дагы үй шартында жасасаңыздар бул масканы сөзсүз түрдө горизонталдуу абалда жатыш керек. Эч качан күзгүнүн алдына тике туруп алып туруп койгоңуз болбойт бул альгинантный масканы.
20 минуттадан кийин бул маска катып калгандан кийин биз аны абайлап катыган мезгилинде чечип алабыз дагы жана бет түрүнө туура келген косметикалык бет майды колдонобуз. Альгинатный масканы 20 минут коюп койгондон кийин ал катып калат. Аны секин чыгарып алсак болот. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай, бул жерде беттин кызылы кетип, жана эс алып, жакшынакай болуп калат. Альгинатный масканы чечип алганыңыздан кийин эс алып, жеңилдеп калган бет жана бырыштар бир азайып калат. Беттин түрүнө туура келген бет майды коюу менен аяктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз остеопороз оорусу жөнүндө маектешип, маалымат берип жатабыз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышуу телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, мына ушул остеопороз оорусун кантип текшерип аныктайсыздар? Кандай анализдерди тапшырыш керек, ушулар боюнча айтып берсеңиздер. Же болбосо бейтапты мындай көрүп туруп эле аныктай аласыздарбы? Жок, бейтапты көрүп туруп эле аныкташ кыйын. Бирок изилдөөлөр бар, инструменталдык и лаборатордук изилдөөлөр бар. Биринчиси денситометрия деп коет. Ошондой изилдөө бар, ошого сөзсүз чүрүп, анан остеопороз диагнозу такталат. Анан лаборатордук изилдөө бар, кальций сыворотки в крови деп коет. Ошондой изилдөөдү текшерип лабораториядан анан ошого карап дагы коюлса болот бул оорулуу. Жакшы, анан мына ушул лабораториялык изилдөөлөр деп калдыңыздар. Жогоруда да айттыңыздар, алдын алыш үчүн мисалы текшерилип туруш керек деп айтып калдыңыздар да. Мисалы сиздерге барып ушу текшерүүдөн өтсө болобу? Сиздерде аныктап бересиздерби? Же болбосо мисалы сөөктүн курамындагы элементтердин жетиштүүлүгү канчалык деңгээлде экенин так аныкташ үчүн башка жака жөнөтүү керекпи дегендей? Жок, бизде ЦСМ деп коебуз, эми Центр семейной медицины. Ошакта врачтар бар, эми ошакка барып, ар бир эмени үй-бүлөнү өзүнүн поликлиникасы болот. Ошо поликлиникага барып текшерилет, же болбосо больницаларда бар специальный амбулатордук эме көрө турган мекемелер, ошол жерлерге барып текшерилсе болот. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Ашыкча салмактуулуктагы остеопорозго алып келеби деген суроо келиптир да. Ашыкча салмактуулук бир гана остеопороз оорусуна эмес, башка муун ооруларын деле алып келет. Остеоартрит, остеоартроз, коксартроз жана башка оорулар. Эмне үчүн ошону түшүндүрүп бербейсизби? Сөөктөр мисалы белгилүү өлчөмдө салмакты көтөрүүгө ыңгайлашканбы дегендей да. Негизинен туура. Остеоартрит же болбосо остеоартроз оорусу ашыкча салмактуулуктан улам пайда болот. Ашыкча салмактуулук сөөгкө күч келгенден улам кемирчек чегилип кетет. Коксартрозда, например, ошол жана башкалар. Кошо кетсем, салмагы оор адамдар болсо сөзсүз түрдө остеопороз болушу мүмкүн. Себеби дегенде кыймыл аз болот. Салмак оор адамдарда кыймыл сөзсүз түрдө аз болот. Ошого байланыштуу уже остеопороз, коллегам айткандай эле гонартроз, коксартроз, муундардын оорусу келип чыгат ошонун. Эми салмагы оор адамдар болсо сөзсүз түрдө спорт менен занимация кылып салмакты азайтканга сөзсүз түрдө аракет кылыш керек. Нормада салмак канчада болуш керек негизинен?
кантип кеңеш берет элеңиздер, мисалы сиздерге толук киши келди? Эми мурдадан баягы элдер билсе керек буну. Рост веси менен эмеси туура болуш керек дейт. Желательно ошо эмени кармап жүрүш керек. Например, 170 болсо, вес 70 тегерегинде болуш керек. Бою 170, веси 70. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин апам 73 жашта. Тизеси ооруп, муундары ооруйт дейт. Анан ушул апамда дейт, кийинчерээк ушул остеопороз оорусу да пайда болуп калышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Жогоруда айттык, бул оору менен оорубайм деп эч ким өзүнө кепилдик бере албайт. Биз билебиз, ревматикалык ооруларда сөзсүз кыймыл аракет азаят, кан айлануу начарлайт. Биздин муундарга, сөөктөргө жетиштүү кальцийлер, витаминдер жетишпей ооруп калуусу мүмкүн. Жакшы. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Assalamu alaikum. Qanday? Валейкум салам. Men prostatga qancha chaqirasiz? Кандай? Prostatga. Qanday jarabizga shosirmayman dedi. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бул темадан сырткары жооп берип атат. Простатит оорусу окшойт негизиненчи, менин укканыма карагандачы. Сөзсүз түрдө бул сурооңузга биз эфирден сырткары дарыгерлерден жооп алып берүүгө даярбыз. Негизинен мына ушул муун оорулары, жогоруда айткандай, муун оорулары эл арасында көп да. Мына ушул оорулардын, ошол эле учурда сөөк оорулардын алдын алуу максатында, мисалы, ушул травматолог, ортопедтердин, бүгүнкү күндө ревматологдордун аракеттери кандай болуп атат, алдын алуу максатында ушулар боюнча айтып берсеңиз. Эми алдын алуу боюнча бейтаптар келген учурда эле биз ошо баягындай рентген кылып, ошого керектүү дары-дармектерди жазып, физкультураларды айтып, ошо алдын ала турган физкультураларды, анан тамак ашыны эмесин эрежесин түзүп берип, ошондой бир рекомендацияларды беребиз. Ошо менен уже больнойлор, бейтаптар бара-бара секин эмеси азаят, баягы гонартроз, остеартроз, ошондой ооруларда. Мына ушул ревматологиялык оорулар, муун оорулар, бул өнөкөт илдет дагы, анан жыл сайын сиздерге келип дарылангандары көп десем болот да. Мисалы, бир ооруну дарылап жүрүп, ушул экинчи ооруга өтүп кеткен учурлар кезигеби, ушул боюнча айтсаңыз? Албетте кезигет. Ревматикалык оорулар бул системный оорулар болуп эсептелинет. Мисалы үчүн бизде ревматоидный артрит деген оору бар. Бир гана муундар эмес, биз жогорудагы айтып аткан остеопороз оорусу келип чыгуусу мүмкүн. Дагы системный красный волчанка деген муун ооруларыбыз бар. Алардан ошол оору менен ооруп атканда башка оорулар, көп оорулар келип чыгуусу мүмкүн. Демек, пайда болушу мүмкүн экен да? Сөзсүз. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Бизден алыстап кетти. Мына ушул остеопороз оорусун дарылоо боюнча сүйлөшсөк, кандай дарылайсыздар? Мисалы, бейтаптар стационарга келип жатабы? Болбосо амбулатордук түрдө дарыланабы? Дартты толук дарылап айыктырууга мүмкүн эмес. Бул прогрессирующий заболевание бул. Эми буну андай дарылап болбойт экен деп мындай эле таштап коюш кереги жок. Муну алдын алыш керек. Буну амбулатордук түрдө дарылайбыз. Кээ бир учурларда остеопорозда сынык болуп калат. Сынып келген учурларда, например, кашкажиликте баш сынып калганда операция жасалыш керек болот. Ошондой учурларда биз металлоконструкция дейбиз, баягы темир, сөөккө катырыла турган темирлер. Алар менен катырайлы деп аракет кылабыз, бирок остеопороз болгон үчүн баягы сөөктөрдө кармабай калат. Ошондой учурлар болот. Ошондой учурларда биз бейтаптарга кальцийин берип, тамак ашын эме кылып, сөөктү бүтүрүш бизге көп убакыт талап кылат.
мындай обычный башталышы болса остеопорозда, андай учурларда биз амбулатордук эмеге өзүнө поликлиникасына жөнөтөбүз, ошол жактан дарыланат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Менин атам остеопороз инсульт болуп ооруйт болчу. Кече жакында жыгылып, шейка бедрасында да остеопороз оору деп чыкты. Ал өзү бүтөбү же сөз операция кылыш керекпи? Кандай лечение кылсак болот? Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Инсульттугун ооруйт болчу дейт, анан жыгылгандан кийин бут сыныптыр, алып барса остеопороз деп диагноз коюптур да. Бул учурда рентгенди көрүш керек, сөзсүз. Перелом шейки бедрада, перелом со смещением и без смещения, то есть вколоченный перелом болот. Если вколоченный перелом болсо, бүтүшү аябай кыйын, но бирок бүткөнгө эмеси болот, шансы болот. Кээ бирде смещение болуп кетет, сүйөк сынгандан кийин экиге ажырап кетет. Ошондой учурларда сөзсүз операция кылыш керек болот. Жакшы, кийинки байланышты кабыл алсак. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угабыз. Саламатсызбы, мен отуруп турганымда тизем ооруйт. Өзүнчө турса оорубайт, отуруп турганымда ооруйт. Бул кандай ошо мына оорубу? Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Ислам, сиз жооп бересиз. Отуруп турган учурда тизем уундарым оорутат. Тизем уундар оорулар көп. Мисал үчүн остеоартроз. Бизге келип көрүнсө, бул эжени дарылоого жардам беребиз. Жакшы, кандай анализдерди тапшырыш керек? Негизинен эң негизгиси рентген, УЗИ жана прагматез анализдер. Демек, ультраүндүк изилдөө же болбосо рентгенден кийин да ошол кагаз менен келсе, сиздер мындай карап туруп диагноз коет экенсиздер да? Ооба, ошондой коебуз. Кээ бир учурларда МРТ деп коебуз, томография. Кээ бир учурларда ошондой томографияга показания болсо, томографияга жөнөтүшүбүз мүмкүн. Жакшы, телефондо байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз томографияны алып барып, сиздерге көрсөтүп, лечение назначение кылсак болобу? Кандай дейт? Жакшы, дал ушул жерден балким дарегиңиздерди айтып коесуздар, же болбосо телефон байланыштарды айтып койсоңуздар, бизде мисалы онлайн кеңеш алабыз дегендер да көп экен да ушул боюнча. Биз эми областной больница, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын сынык жарат бөлүмүндө врач, травматолог, ортопед болуп иштейм. Ошол жерде бизде поликлиника бар. Ошол жакка барса, ошол жактан көрүп, кеңеш бергенге болот. Телефон, балким телефон номерлер, онлайн кеңеш угалы дейт. Онлайн болсо 557 05 77 77 телефон аркылуу байланышсаңар болот. Жакшы, сиз? Ош шаарындагы Маматалиевдин клиникасы. Бардык соцсеттерден тапса болот. Жана байланыш үчүн номерибиз 700771 коду аркылуу 59 91 59. Жакшы, мына ушул остеопороз оорусу жогоруда айтканыңыздан кийин мен деле ойлонуп калдым. Негизинен толук калыбына келбейт депчи. Эмне үчүн деген суроо пайда болот. Анан сөзсүз түрдө бул операция жолу менен сынган учурда дарылайбыз дедиңиздер. Сынганга чейин эгерде байкап калсаңыздар, кантип дарылайсыздар? Мисалы, ошол сөөктө азайып бараткан элементтерди калыбына келтирсе болобу деген суроо жаралат да. Ошого жооп берсеңиз. Сөзсүз лечение кылыш керек болот андай учурларда. Сиз айтып өткөндөй эле амбулатордук лечение болот. Ошол учурда сөзсүз денситометрия айтып өтүп кеттим. Ошо денситометриядан кийин эле биз врачка кайрылса, врач керектүү кальцийди же башка Д, витамин Д ошолорду назначение кылып берет. Жакшы, анан кальций жетишпегендиктен улам кальций ичип жатам деген дарыгерлер адамдарды көп угуп кала турган болдук да. Анан
кээ бирлер бар ушул дарыканадан барып эле өздөрү түз же бирөөнөн угуп эле барып ичишет. Андан кийин кээ бирөөлөр мисалы ар кандай фирмалардын биодобав ичишет да. Бул боюнча сиздер кандай жооп берет элеңиздер? Балким бул ашыкча кальций ичүү дагы бул зыян болгондур. Негизинен кальцийди күн сууган маалда беребиз бейтаптарга. Себеп эмнеде дегенде күндүн нурунда кальций адамдын организмине жетиштүү деңгээлде чыгат. Биздин кээ бирки түшүнбөгөн элдер бар, түшүнбөгөн адамдар ысык күндөрдө деле кальций ичип алышат. Мындай кылбастан мүмкүн болушунча врачтын көзөмөлүндө болуп, врачтын кеп кеңешин угуп, анан кальций ичип баштаса туура болмок. Жакшы, сөзсүз түрдө токтойсуз. Азыр телефондо байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Аябай түнүлөт кетти болуп. Эмне кылам, каяка барам? Билбей атам, каяка барам. Кандай дейсиз, сурооңуз кайталап койсоңуз? Бурчуң түнкүсүн тарамыштар, бурчуңдар түйүлөт. Эки отурсам түйүлүп түнөт. Аябай чынабай оорутат. Үзүлүп кетти деп ойлойм. Эмне кылам муну? Каяка барам? Эмне кылам? Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Негизинен түнкүсүн ушул тарамыштар түйүлүп, эмнеден улам болот, анан кимге көрүнөм дейт? Негизинен өзүнүн жашап жаткан поликлиникасында үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылса деле болот, же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу туура направление берип, өзүнүн специалист врачына жөнөтсө болот. Мисалы үчүн ортопед, ревматолог же болбосо невропатолог дарыгерлерге кайрылса болот. Демек, ошол дарыгерлерге кайрылса, бул ооруну жокко чыгарса болот, сакайтса болот дегендей. Жакшы, анан жогоруда мисалы өзүң билбедиң, бирок элдер ушул кальций ичип койсоң жакшы болот, бутуң ооруп атса, же болбосо тиштерим да бат түшө баштаганда деле кальций ичип кой деп бири-бирине сунуштай баштайт да. Анан ашыкча кальций ичип алдың. Бунда кандай болуп калат? Эмне оору жаралып кетиши мүмкүн? Ашыкча кальций ошону бая айтып өткөндей, кальцийди сөзсүз түрдө эме кылыш керек, текшертирип, анан ичиш керек кальцийди, өзүдөн өзү ичкенге болбойт. Анан коллегам айткандай жайында бербейбиз. Кээ бир единичный случай, баягы переломдор болуп калса, айла жок жазабыз. Так кальцийди рекомендация бербейбиз, өзүдөн өзү эле аптекадан алып ичкенге. Жакшы, анан жогоруда операция жасаган учурда дагы ар кандай кабылдоолор болуп кетиши мүмкүн деп калдыңыздар да. Темир менен катырган учурда дагы ал бүтпөй калышы мүмкүн, же болбосо темирди катырган жер кайра эле укаланып сынып калышы мүмкүн деп айтып калдыңыз да. Мындай учурда сиздер мисалы бейтап бир канча убакытка чейин өз ордунда жатып калат. Мындай учурда мисалы дары-дармек берип, ушул сөөктү кайсы бир элементтер менен толтургандан кийин анан операция жасалган учурларда болобу негизи? Болот, ооба, болот. Кээ бир учурларда баягы айткандай сөөктө темир менен катыра албай калабыз, остеопороз болгон үчүн. Ошондой учурларда же болбосо катыргандан кийин дагы повторный перелом деп коет. Дагы экинчи жолу ошол жерден сынып калат, же болбосо башка жерден сынып калат. Ошондой учурлар болот. Ошон үчүн остеопорозду алдын алып, ошондой учурлар эмелерге жеткирбей жүрсөк жакшы болмок. Жакшы, мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Тизем ооруйт эле дейт, тиземе дейт. Гиалуран куйдурганмын дейт. Бирок азыр дагы оорутат дейт да. Бул эмне деген дары-дармек? Анан эмне үчүн оорусу калбайт? Гиалурон составы хондропротектор. Бул дарыны куйганга чейин биз муундун бул оору препаратка даярдашыбыз керек, сөзсүз. Бул оору дары остеоартрит, остеоартроз ооруларында колдонулат. Өзүбүзгө белгилүү болгондой, бул остеоартрит же остеоартроз оорусунда муундар шишийт, ичинде сары суу топтолуп калат. Ошондой маалда биз жогоруда суроо берген эженин алган дарыны куйсак, оору 2 эсе, 3 эсе күчөп кетиши мүмкүн.
Ошон үчүн муунду даярдап, ичиндеги сары сууну кетирип, ооруну толук баскандан кийин гана гиалурон препаратын колдонсок болот. Оору баспай атканы эмне деп билесиз? Азыр Оорунун басылбай атканыбы? Менимче бул муунду даярдабай, ичинде синовит болгон маалда жасап коюшкан. Ошодон улам оору басылбай атканы болушу мүмкүн. азыр эмне кылыш керек? Сөзсүз муунду дарылаш керек. Ичиндеги синовитти кетириш керек. Кайра ошону кетиргенден кийин кайра куйсак боло берет. Сөзсүз врачка көзөмөлгө келиш керек. Жакшы. Кошумча суроосуна жооп бере кетейин. Биринчи очурда гиалурон жасаштан мурун степенин аныкташыбыз керек. Гонартроза степени болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Если төртүнчү степенде гиалурон жасасак, бул сөзсүз түрдө жардам бербейт. Ошого сөзсүз түрдө рентген кылып, анан степенин аныктап туруп, азыр өтө көп муунга жасала турган уколдор. Биринчиси гиалурон, экинчиси баягы дипроспан, гормон жасалат. Же болбосо PRP терапия деп коет, өзүнүн каныдан алып муунга куюлат. Же болбосо СВФ терапия, стромальные клетки жировой ткани. Бул деген өзүнүн жырыдан алып туруп тизеге куюла турган эмелер бар, процедуралар бар. Эми ошону баягы степенин тактап туруп, канчанчы степень болот, 2би, 3бү, 4бү, ошо карап туруп, ошо эмелерди, процедураларды жасасак болот. Жакшы, бул остеопороз оорусу негизинен өнөкөтүлдет. Анан жогоруда айткандай, жабыркаган жер толук түрдө калыбына келип, бейтап толук сакайбайт деп айтып калдыңыздар. Эгерде биз көңүл бурбай жүрө берсек, мисалы, ал өтүшүп кетип, майып болуп, ушул төшөктө жатып калышы да мүмкүн экен. Мисалы, бут сына турган болсо, же болбосо колдор деле өз калыбына келбей калышы мүмкүн экен да. Анан ошол эле учурда мисалы медицинадагы бир ордунда турбай атат да, өсүп өнүгүүдө десем болот да. Мисалы, ушул ооруну айыктырууда дагы бир жаңы ачылыштар болуудабы? Мисалы, балким чет өлкөлөрдө дегендей кыскача жыйынтыктоочу сөз болсун, Ооба, Всемирный день остеопороза деп именно бүгүн 20 октябрь такталган 97 жыл. Бул боюнча дүйнө боюнча базыр айтып өткөндөй дүйнөлүк көйгөй, бул дүйнөлүк проблема. Ошого байланыштуу бизде ежегодно там конференциялар болот, семинарлар болот. Ошолордо сөзсүз түрдө остеопороз деген тема болот. Ошо темада кандай жаңылыктар чыкса, эмне бир жаңы дарылар чыгышы мүмкүн, башка ошондой эмелерди сөзсүз түрдө биз ошо конференцияларда, Россияда болот, чет мамлекетте болот, ошондой конференцияларга катышып, ошондой бир жаңы методикаларды ошактан үйрөнүп келебиз биз. Мисалы, башка чет өлкөдө дарылаган ыкмалар менен сиздер дагы бүгүнкү күндө жасап келесиздер, Жакшы, телефон номерлерди сурагандар көп, балким мүмкүн болсо дагы бир ирет кайталап койсоңуз. 771 код аркылуу 59 91 59. 0557 05 77 77. Ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Айбек Хаджиматов, Ош областардалык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер травматологу жана ошондой эле кийинки коногубуз Ислам Маматалиев медициналык борборунун ревматолог дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Бүгүнкү тема боюнча тиле көрүүчүлөргө жакшы түшүндүрүп айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оору сыркоодон азык болуңуздар. Ушун менен Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.